Assalamu алейкум. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах тааланын ысымы менен бүгүнкү берүүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү биздин айткым келет подкастыбыздын коногу детский массажист Айгерим Макипаева эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Биздин көрүүчүлөр менен амандашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга салам. Ыйык Рамазаныңыздар менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сиздерге чакырууңуздарга рахмат. Мен да сиздерге болгон илимимди бөлүшө кетейин. Келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин эң алгачкы эле сурообуз массаж деген негизи эмне жана бул тармакты эмнеден улам кызыгып тандап калдыңыз эле? Өзү негизи кесибим боюнча медицина тармагында да. Анан мен еще бул косметология тарабында көргөм. Анан баягы турмушка чыккандан кийин көп адамдар айтат го, бир нерсе себеп болот депчи. Мен жумушума ошо балам себепчи болуп калганда биринчи эле төрөп медицина тармагында болсом деле, бирок жана дисплазия дегенди мен көңүл алып билбептирмин да. Анан педиатрга барсам эле дисплазия деди. Анан ойлонуп стресске түшүп, эмне кылсам деп анан бул жакка келип эле как раз менин байкем бар окуткан, Эркин Муратович деген. Кытайда 20 жылдан ашык иштеген да. Анан ошол как раз келип калып эле, анан айтып калды: "Сен өзүң да медицинаны бүттүң, жүр массажды үйрөтүп коеюн" деп. Анан массажды кылып үйрөнүп, анан балам өзүң кылып, өз двусторонний болчу да. Бул жакка жалга келсек, шина кезиң деп калды да. Көргөн болушуңуздар керек, темир мененчи. Аны окуп көрсөм, ал темирге салганда көп бала стресс алат экен да. Стресс алгандан уже акыл эсинен артка кетет да, неврологический оорулар пайда болот. Мен кийин да ошону көрдүм өзүмдүн опытыманчы. Ошону тура эле ошол убакта ошо шина кийиспей коюп турдум. Ал легче да, чем массажга каждый раз ташкандан көрөкчү. Аны кийгизип коюп жүрө берген оң да, бирок бала неврологический жактан ооруп калат да. Анан өзүм баламды 3-4 айдан кийин эле кылып атып, анан уже УЗИге алып барсам, уже өсүп калыптыр да. Андайын билдим да, то что ушуну кылып башкаларга да жардам кылсам болот экен депчи. Анан багы ортодон кылган жокмун. Анан айтат го, даражаңды түшүрчү да, көтөрчү да Аллах депчи. Ошол убакта динге деле келбейт болчумун, ал жактан деле мындай эмем жок болчу да, түшүнүгүм жок, багы эркек кыз, орус мүнөз кыз болупчу. Анан бир моментте эле мен жашоом 180 градуска өзгөрүп кетти да. Аябай мындай айтсам кандай десем, чоң сыноо мененчи. Апам кат ооруп калды, балам ооруду, ортодон кайненем операция болду. Ошентип атып мен чындап эле мында уже багы эркек кыз болуп проблеманы көргөн эмесмин да, бир момент уже чындап айнып бараткам да, мында оорупчу. Анан жалгыз кызды мен дайыма билем да, жалгыз кызды апам айтчу да, жалгызсың, бирок жалгыз кыздын дайымда Аллах болот депчи. Ошону унутпа деп көп айтчу кичинекей менчи. Анан мне кажется, ушул жумуш менен мен Аллахым мындай алаксытты десем болот да. Анан эмне кылам деп кайненем да айтып калды: "Сен колуңан келчүдөй, ошону кылып көрчү" депчи. Эмне кылсам деп карасам 2000 сомдой эле акчам бар. Кылайын десем помещение жок. Эмне кылсам деп анан ошол 2000 сомго эле багы керектүү эле кыртырып алып темирди, анан кушетка жасаттым. Кушетка жасаткандай деп эмне кылам дедим. Анан помещение сүйлөшсөм 1 айдын артында берем деп. Анан эми масла алайын десем, маслага да акчам жок да. Анан негизи бирөөдөн сурагым келбей, үйдөн карасам баламдын массаж кылган маслам бар экен кичинечи. Анан жумушка келдим, отурдум, эмне кылып баштайм, кимге айтам, кантип реклама кылам. Ал убакта реклама кылчудай деле өнүккөн эмес болчу, ковид убагы, ал убакта дагычы. Анан эшикте отурам, бир маалда эле токтогулдук кайрымдуулуктан бир бала жазып калды да. Айтып атпаймынбы, Аллахым дайыма мени колдоп жүрөт депчи. Ошо бирөөлөр аркылуу постоянно себепкер болуп калат да. Отурсам эле айтып калды: "Эме массаж деп уктум, бизге кайрымдуулукка кошулуп, ДЦП балдарыбыз көп эле жардам бериңизчи" депчи. Анан макул деп эле анан ошо ДЦПларга бекер кылып баштадым. Андан кийин уже сарафанный болуп багы айылда эме да, сөздөн улам эле. Ошентип анан клиенттерим көбөйүп калды да. Эмне кылам деп Бишкекке келдим. 2 жылдан ашык ал жакта иштедим да. Анан уже көтөрүш керек, кичине да элге тааныш керек деп Бишкекке келип, анан устазыбыздын Садиин эжем ошол жерге садикке келип, анан ошол жерден улам эле мен өзүмдү мынтип ойлочумун, 3 жылдын ичинде теңде калып кеттим депчи. Анан теңде эмес, мындай зона комфорта да калып кетиптирмин да.
баягы даяр эме ошол жерге эле эшикке чыкпай элечи. Анан эжем айтып калды, болду, сен колуңан көп нерсе келет экен депчи. Мен тайтам өзү негизи илгерки азыркы мен травматолог илгерки убакыт менен сыныкчы деп коет да. Мен ошонун жолун жолдоп калдым окшойт депчи. 2-3 жолу ушундай случай болду. Бир кичинекей бала чуркап барат эле жыгылып кетти да. Анан баары медиксиң да чуркап барасың. Барсам эле бир учурда, эки эле учурда тең колунан чыгып кетти да. Мынтип кармап эле өзүм салып койдум да. Постоянно салып жүргөндө эле колун салып койдум да. Анан эжем айтып калды, сен ушу тайтам жолун жолдодуң окшойт депчи. Анан мындай азыркы учурда эме көп болуп атпайбы? Массажисттер көбөйүп кетти, бирок ошолор чындап причиналарын көбү айта бербейт да. Эмнеден улам массажга ташый берет, бирок баардыгы келип иммунитеттен да. Азыркы учурда аябай эмелер көбөйүп кетти. Диагноздор баардыгы жана ортопедический обувьтарды кийет. Негизи желательно кийгизбей эле коюш керек ошондой обувьтардычы. Бизде эң минусу, бизде азыр кыймыл аракет жок балдарда. Машина менен алып барабыз, киргизебиз садикке. Школго деле, мектепке деле ошондой болуп калбады. Бүтүгү машина менен алып барат да киргизет. Баскан эч ким жок. Болот бул базат дейин десең, ал деле маршруткага чейин кичине эле базат, маршрут аз бүт эле чыксаң эле маршрутка болуп калбады. Бизде кыймыл аракет аз болгондон. Айта берет да, азыр эмнеге эме көп деп, эмнеге массажисттер, биз убагында массажы жок эле чоңоюп кеткен. Ал убакта биз жалаң басчык. Менде айылда 45 мүнөт барып уйкучум. Ошон үчүн бизде эме да жакшы болгон. Азыркы мурунку заман менен азыркы заманда вообще салыштырып болбойт да. Мурун андай диагноздор аз болчу да. Менде деле болгон, азыр дисплазияда мен оң бутум кыска, сол бутуманчы. Мен деле узакка баса албайм. Просто ал убакта эч ким билген эмес, мага ошол убакта мен ата-энеме кызыңардын буту дисплазия экен дечү эмес да. Мен бутум дечим, бирок апам больницага барып эле справка жаздырып койчу да. Анан физкультурага ачкан эмесмин вообще 11-класска чейин. Просто эле боюң өсүп атат, буту ооруйт деп эле койчу, бирок точно диагнозду выявлять этип берген эмес да, буту дисплазия экен. Мына калып кеттим да, уже аны өзгөрткөнгө болбойт. Может, ошол убакта билинсе, массаж алып калсам, может, азыр бутум өсүп нормально. Мен азыр 10 мүнөттөн ашык баса албайм да. Көп айтып берет, сен вроде жакшы басасың, бирок бир карасаң сылтып кетип аткан болосуң депчи. Мен уже 5-10 мүнөттөн өстүкөндөн кийин уже баса албагам. Азыр ошону көбү выявлять этпей, көп бала бутум десе ыйлайт. Сен баспайм деп атасың, баскың келбей атат деп. Эмне үчүн? Буту ооруп атса бала баспайт да, жөн эле баспай койбойт да. Эң эмеси бул айтып атпайбы, ушинтип төрөлүп атат депчи. Бизде азыр экологияны күнөөлүү, азыр экологияда мурункудай таза эмес. Бирок эң биринчи бул эненин организминен да. Биз баардыгыбыз азыр кан ас менен төрөп атпайлыбы? Кан ас болгондо баланын да кан ас болуп төрөлөт. Анан гемоглобин, общий анализ крови тапшырат, гемоглобин 100 экен деп эле жакшы эле деп коет атпайбы? Бирок если ошону көп педиатрлар көбү жаза бербейт да. Ортопедке барсаң деле массаж, анан парафин деле жазып коет атпайбы? Барып көргөнсүңөр да өзүңөр деле. Парафин деп жазып коет, бирок эч ким анализ жазбайт да. Ошол гемоглобин составында ферритин, железо деген бар да. Ошо железо аз болгондо миллион массаж ал, ай сайын ал, күн сайын ал, үзбөй ал, бирок если железо низкий болсо, бала кайра эле буту деформация боло берет. Анткени көп баланын азыр мышцасы слабый. Мышца слабый болгондо, ферритин менен железо низкий болгондо эч качан булчуң жакшы болуп бербейт да. Мен ошон үчүн көп ата-энелерге айтып берем да, мага массажга ташый бергиле, алып келе бергиле, бирок анализ тапшырып койгулачы, сен көп уккузу келбейт. Азыркыларда ошондой да, оңой нерсеге эметкизгилет. Бир минусу бар, железоны бергенде да көп педиатрлар айтпайт да, пипетка менен, трубочка менен бергиле деп, анткени железо тишти өлтүрөт. Көп балдар тиштен жабыркап, жандай уктатып кылдырып атпайбы? Ошолор көп тура эмес железоны бергенден да. Көп айта бербейт ошонучу. Жанагы шиповникти берди. Шиповникти ошондой компотко кошуп көтөрөм иммунитетин дейт, бирок тиштери жабыркап калат да. Ошон үчүн железо берип атканда да этияттап бериш керек болуп калат. Железоны туура бериш керек деп атпаймынбы? Аны көбү бар экен, тамакка да капать этип берип коет экен да. Тамакка капать этип, илгери ошентип эле берип койгула, тамагына капать этип, а то ичпейт даамынан депчи. Аны менен деле тишке прямой тиет да. Аны деген биз көбүнчө мен түшүндүрүп берем. 50 грамм эле сокко, же суу, же компотко эле капать этип берип койсоңор депчи. Көп айтат,
ошо железаны багы динде көбү халал эмес депчи, халалдар деле бар. Например, биз көбүнчө мальтофер, аскофер деген ал железаны, ферритинди да көтөрөт да. А пипетка менен дегенде кээ бир балдар сокту да көп ичпейт да. Ошону бир чоң кашыкка эле кичине суу алып капать этип туруп, пипетка менен сордуруп, багы гүлдүрүп атсаң деле оозун ачып берет. Кичинеден мен ошентип берчүмүн да, капать этип бериш керек депчи. Оозуна пипетка менен капать этип берчүмүн. Недавно ошо балам көп суу ичпейт, башында көп суу менен берсем эле оозун чайкай берип, уже бир жума бергенде эле тиши бузулду да. Ошон үчүн эчаттап бериш керек. Анан багы көбү кальций, ортопедке барганда кальций железалар жазып коет го, ошонун бири-бирине сиңеби, ошону да караш керек да. Например, железа менен кальцийди бирдей берип кое турсаң, не усваивается, бирдей усваиваться этпейт, организмде сразу жуулуп чыгып кетет. Ошон үчүн ошону да караш керек. Массажга келгенде көбүнө биз железа бериңиз, кальций бериңиз деп көп айтып коет, бирок чогуу усваиваться этпегенин айтышпайт да. Убагын, аралыгын ортодон хотя бы бир 5-6 саат кылыш керек болот. Биринчи кальцийди берсең, бир 5-6 сааттан кийин уже железа беришиң керек да. Ошону туура эмес бергенден дагы правильный эме чыкпайт дагы, биздики көтөрүлбөй атат го, аминтпай атат го деп көп айтат да. Ошон үчүн ошону да правильно бериш керек. Биздин кийинки эле сурообуз, баягы кичинекей балдар өзгөчө колики болуп болушат да, ичи ооруп, кыйналып, анан биринчи баласы төрөгөн апалар аябай кыжалат болушат өзгөчө, андай нерсени көрбөгөн, анан алар массажга алып барышат. Массаж негизи жардам береби? Жардам берет, бирок анын коликинин азыр көбүндө колики болуп атпайбы? Ошонун эң биринчи причинасы бул биз баягы төрөгөндө денебизде муздак тер чыгат го. Өзүңөр деле төрөгөндө билсеңер керек, мурунку биздин приказ менен мурун окуганда илгери мындай болчу экен да, төрөлгөндөн кийин баланы сразу эле алып коюшчу го. Азыркы учурда энеге жакын болот деп ичине жаткырып коюп атпайбы? Ошо жаткырганда энеден жаңы төрөгөндө муздак тер чыгып атат го. Ошону бала сразу кишечник ошодон жабыркайт да. Эң главный причинасы ошол. Мурунку деле метод туурабы деп ойлойм да, анан азыркы метод деле энеге жакын, и так бала энеге жакын болот да, бирок ошону мындай көп одобрять эте бербейм да. Анткени көп, мен, например, экинчи баламды жаткырган жокмун, балам колика болгон жок да. Көп учурда жаңы элестетсеңер, жылуу ичте жатса, алып чыгып сразу муздак абада сразу эметип коет. Тем более эненин денеси муздак болуп титирек, өзүң титирейсиң го, муздак тер чыгат го, ошону сразу ич кабыл алып алат да. Аны болот, массаж кылса деле болот, бирок эң жакшы варианты багы укропная вода деген бар. Коликага массаж жардам берет, бирок аны да туура кылыш керек да. Көбү туура эмес кылып дагы кайра хуже ооруйт да. Анын ойлошот, коликаны бир минтип массаж кылып койсом эле болду, бүттү деле, мынтип эле бир уш алып коет. Бир если колика баштала турган болсо, каждый 2 часа боло берет да. Ошон үчүн аны дагы коликаны бир эле кылып койбостон кайта-кайта кылып туруш керек болот. Аны дагы көбү неправильно кылат да, жанагы сааттын кандай по часовой стрелке деп коет атпайбы? Ошону по часовой стрелке кылыш керек. Аны дагы көбү туура эмес кылгандан дагы иногда пупочная грыжа болуп калат, көбү ыйлай бергенден. Ошону да правильно кылыш керек. Азыркы массажисттерге барып туура көргөзүп берип коесузбу десең, баардыгы эле көргөзүп берет деп ойлойм. Ошон үчүн аны да этияттык менен кылыш керек. Азыр биздин балдарыбызды айтып калдыңыз да, бастырбайбыз, садикке да, школго да машина менен ташыйбыз. Көп баспагандан да бут ооруйт депчи. Менин кызым көп учурда баспайт да. Анткени кичинекейинен эле бир аз баскандан кийин апа бутум деп ыйлай берчү. Рентгенге тарттырдык, врачтарга көрсөттүк, алар массажисттерге деди, ал жака алып бардык. Алар деле бутун ушалап туруп, аябай деле чоң себеби жок, буту жакшы эле, может чарчап калат чын эле деген сыяктуу жыйынтыктарды коюп берип койчу да. Андан кийин балдар ошол көп учурда врачтан дагы, массаждан да эч кандай жыйынтык болбосо, бирок дагы эле бала ооруй бердим десе, сиз айтып атасыз витаминдин жетишпегени депчи. Негизи муну канча жаштан улам башташ керек же төрөлгөндөн улам эле ушуларды текшерткен оңбу? Өзү негизи төрөлгөндөн кийин эле 3-4 айдан кийин өзү осмотр кылынат го, общий полностью бардык врачтардан. Ошондо ортопедке көргөзүп кое берген жакшы. Анан кээ бирлер бар, ортопедтер сразу эле жакшы деп кое берет да, бирок мен айта берем да, именно массажист бул булчуңдун врачы деп ойлойм. Мен өзүм ошентип берем да, мен мышцанын врачымын депчи өзүмдөчү. Анткени мышцанын врачы жок да. Ортопед сөйөктү көп коет, бирок мышцаны эмес. Массаж деп жазып берет, көбү массаж деп жазып берет. Анан мен сурайм да, эмне диагноз десем эле, тонус деп коет да. Гипертонуспу же гипотонуспу десем,
билбейм, ортопед бизге тонусту эле жазып бер депчи. Ал уже тонусту эле жазып берип коет, а массажист уже определять этиш керек да, гипертонуспу же гипотонуспу деп. Экөө экиге бөлүнөт. Гипер деген бул канды качан тырышып калган да, а гипо деген бул кан эме булчуң слишком бош болот, өзүнүн функциясын аткарбаганда гипотонус деп коет, гипотрофия деп кое берет. Ошону уже мышцаны врач массажист өзү определять этип, анан ошого жараша методиканы тандап, ошого жараша массаж кылыш керек да. Кээ бир массажисттер бар, жөн эле общий эле кылып кое берет да, устранять этпейт, ошодон улам результат чыкпайт. Анан сурайсың да, гипотонус белеги, гипертонус белеги, билбейм, общий эле массаж кылды депчи. Өзү мындай өзүнүн жумушун так билген адам келгенде сразу баласын кармап көрүп айтып берет. Сиздерде гипертонус экен, же булчуңуңуздар же катуу экен, же бош экен. Мен ошого жараша кылып берейин. Гипотонус экен, мен значит сиздерге укрепляющий массаж кылып берейин. Гипертонус экен, расслабляющий кылып берейин деп. Кээ бир мен көп ата-энелерге айтам, гипертонус менен келгенде айтам да, гипертонус экен, силер үйдөн деле кылсаңар болот деп көргөзүп берип кылып берем да, гипертонуска көбүнчө эле сылаш керек, жазыш керек, жана тырышып калган. Ал эмне үчүн болот гипертонус? Биз кош бойлуу кезде азыр багы жаштар азыр биз эмерекпиз да, багы илгери мындай турмуш бул турмушундай катуу деп багы ошол туура деп багы кабыл алып энелерибиз ошентип жүргөн да, бизде азыр гипертонус көп. Эмне үчүн? Биз энелер багы соц тармактарды карап эле боюңда бар да өзүң гормондоруң монтип турганда тиги гүл берип атат экенбиз, мага берген жок деп өзүң ичиңе жынданып эле, балдар да ошондой мындай тонус менен төрөлүп атат да. Эне канчалык көбүнчө нервный болгон сайын бала да ошентип төрөлөт. Азыр көбүнчө гипертонустар уже төрөлгөндөн гипертонус болуп, балдар жантип колдорун ачпай монтип тырышып төрөлүп атат да гипертонустанчы. Аны мен айтам, үйдөн эмгизип атканда илгери деле педиатр айтып жүргөн да, педиатрлар кулагын ушалап эмгиз депчи. Анткени азыр түшүнсөм, ошо кулакта буттун, дененин бүт точкалары ошо кулакта да көбүнчөчү айтам, бутту тырышканда айтам, эмгизип атканда эле кулагын ушалагыла. Буттун да тонусу, сниматься жазылат депчи. Тырышкан бут жазылат да. Мурун деле ошентип айтып жүргөн да, көрсө илгери апаларыбыз эмгизип атып кулагын ушала деп көрсө ошол тонустарды снимать этет экен. Азыр деле айтам мен, гипертонус экен, үйдөн эмгизип атканда обязательно кулагын ушалап эмгизгиле депчи. Ошол тонусту снимать этет деп. А вот гипотонустар айла жок, жакшылап массаж кылыш керек болуп калат, железаны эне менен совместно иштеш керек болот да. Анткени мен массаж кыла берген менен организмде железо, кандын составында железо аз болсо, уже артка кете берет деп атпайбы, ошон үчүн эне бирдей массажист экөө иштеши керек болот да. А гипертонустарды көбүнчө айтам, үйдөн сылаңыз, жуунткандай массала менен массаж кылыңыз, анан жазылат деп. Такыр жазылбаса, анда алып келгиле деп айтабыз. Өзүбүз точкаларды базып, массаж кылып, тонусун снимать этип беребиз депчи. Гипертонуста көбүнчө еще бала вес набирать эте албайт деп берет да. Гипертонус бала эч качан вес набирать этпейт. Анткени тырышып берет, түнкүзүн ыйлайт жандай болуп. Ошон үчүн массаж деле алдырып койгон болот, жакшы болот да. Сизге көп учурда кандай диагноз менен кайрылышат? Бизге азыр диспазия деп, төрөлгөндөн эле диспазия болуп төрөлүп атат. Кээ бирлер бар, складка деп коет го, булчуңдары минтип бөлүнүп турат го, ошол тура эмес болуп атат деп келе беришет магачы. Анан айтам, иногда бывает диспазиядан ошентет, иногда бала толук болгондон дагы мышца деле өзү ошентип кыйшак болушу мүмкүн деп. Только УЗИ менен 6 айдан кийин рентген менен определять этебиз депчи. Көбүнчө диспазия болуп атат, эң основная причиначы. Аны бирок так эмеси билинген эмес, эмне үчүн диспазия болот деп. Көп учурда тонус болгондон бала жакшы иштен кыймылдай албагандан дагы болот да, ошол нерсечи. Кээ бир учурларда генден болот. Может, апа жагында болот, может, ата жагында болот. Например, менин апа жагымда диспазия менен бар. Тайкем менен тайжемдин буту 5 сантиметрге кыска да диспазиядан. Менин апа жагыман болот. Например, менин баламда болгон, возможно, менден өткөн да. Анан экинчи бул майтаман. Дагы эле болсо майтаман, анткени азыр бут кийимдерди көбүн көрөсүзбү, базарга барганда ичинде ортопедический деп берет. Негизи өзү жана бутту кара эле майтаман экен деп беришет го. Бала ошол жировая подушка деп коет да, ошол постепенно базып атканда
базылып ошол амортизация болуп ошол май жок болуп анан формироваться этиш керек да. Биз сразу эле ортопедический обувь кийгизип коюп биз бузуп коюп атабыз да. Көп учурлар мен башында мен деле ошо ортопедическийге за болчумун, анан кийин карап көрсөм ал правильный ходьбага деле бут правильно эле жүрө берет экен дагы, мышца иштебейт. Анан правильный обувька бутту көнүп алат да, анан баламдыкын чечсем эле чалына берет. Обувьту кийсем жашынакай жүрө берет дагы, чечсем эле жыгылат. Анан кийин жакшылап өзүм ойлонуп отурсам, туура эмес экен ал. Азыр мен айтып калдым, наоборот, ортопедический обувь кийгизбегиле депчи. Анатомический деген бул айтып беришет, көп эле ортопедический кийиш керек деп. Нет, анатомический деген это правильный обувь. Просто туура бут кийимди тандап алып бериш керек. Азыр бизде жана Китайдан келип, аябак эмесине, сулуулугуна кызыгып эле алып атпайлы бут кийимдердичи. Ошону туура алышыбыз керек да. Анан жандай ортопедический дегендерди кийгизбей эле коюш керек азыркы учурда. Анан баягы биздики азыр бүт эле түз жол болуп калбадыбы, эшикке чыксаң деле эмне асфальт, үйдө деле правильный. Бирок негизи эң жакшы бул айылдагы жана бизде өйдө ылдый болгон жолдор экен да. Баягы биз кыйшың деп басып жүргөн жолдор өзү туура болчу экен. Анан азыр үйгө жантип ковриктерди салып коюп атат. Ошондой ковриктерди салып койсоңор болот. Анан мен көбүнчө айтам. Жана майда таш болот го, шебень деп коет го. Ошол эң жакшы ошо шебень экен да. Мен айтам, ошо шебеньге кой берип койгула дагы бассын депчи. А то азыр көп эле биздики эң оңой эмне, барабыз, ортопедический обувь кийгизебиз, витамин бергибиз келбейт, массажистке алып барып коебуз, занимация эткибиз келбейт. Ошодон улам кайра эле проблема көбөйүп атат да. Анан айта берем, үйдө басып атпайбы дейт. Үйдө баскан жарабайт дейм да. Минимум 30 мүнөт прогулка кылыш керек. Биз даже элементарно прогулка да кылгыбыз келбейт. Прогулка кылыш үчүн биз аябай жашоону негизи усложнять эте беребиз да. Чындап келгенде усложнять этебиз. Нет бы чыгып басып келиш, нет ошондо бүгүн погода мындай. Көрсө ошо көбүрөөк бастырышыбыз керек экен. Биз балдарды азыр кичинекейинен зона комфортага көндүрүп атабыз да. Машина менен алып барабыз. Мен айтам да, балам, жолдошум айтам да, азыр мен басып, узагыраак басып алып бара турган мектепке барели, ошого жашайлы десем, балам айтат, биз не бедныйбызбы деп, жана неге десем, мен деген жанагындай развоз менен барып келгим келет да дейт да, көрдүңүзбү ужечи. Жок, мен баскым келбейт, папам машина менен алып барсын дейт. Нет, балам, басыш керек десем, мама, давай лучше эметейин дейт. Машина менен эле барып келейин, анан үйдөн басып жүрүп атпайынбы депчи. Спортко берейин, балам. Спортко баралы, бериш керек сени десем, мама, лучше мен телефон эле ойноп отура берейинчи, мага зачем спорт дейт. Балам, сен туура өсүш керек денең, туура боюң өсүш керек, бутуң түз болуп, кийин сен семья бага тургансың. Сен азыр мышцаларың слабый болуп үйдө отура берсең, мышцаларың слабый болуп калсын, жөлүк телефон эле ойноп отура берейинчи дейт да. Азыр көбүн карасаңыздар, мактанып эле үйдө балама планшет алып бердик, айфон алып бердик деп, лучше ошонун ордуна спортко бергенибиз жакшы да. Азыр лучше ошо спорт менен мактансак жакшы болмок да, чем телефон, гаджеттер менен эмесчи. Өзү эң эле жакшы ошо сууда сүзүү экен да, бирок бассейндерге берейин десең дагы азыркы кымбат экен. Баягыда барсам, бир бассейнге, детскийге барсам, айына 18 000, кайра тренер менен барып 30 000ге. Элестетиңиз, бизде азыр баягы 30 000 чоң эле акча да. Мектебине азыр бассаң, чыксаң эле акча. Анан бизде ошол детский мындай бассейндер көбүсү жакшы болмок да, частный эмес, именно государственныйчы, чтоб биз алып бара турганчы. Мен жакынкы арада эле Москвага барып келдим да, ошол жактан көрдүм, ар бир садиктин өзүнүн бир бассейн менен түзүлөт экен да. Обязательно жумасына 2 жолу бассейнге барышат экен балдарчы. Бизде да ошондой болсо жакшы болмок да, ар бир садикке, госсадиктерде делечи. Ал жакта госсадик ошондой экен. Обязательном порядке жумасына 2 жолу барышат экен. Аны садиктин өзүнүн транспорту бар экен, садик менен барсаң болот экен. Кааласаң өзүң деле күндө алып барсаң да болот экен. Түштөн кийинки учурда алып барсаң болот экен. Бизге да ошондой бассейндер болсо жакшы болмок өзү негизичи. Анткени эме да, бассейнден полный мышцалар полный иштейт да. Анан баягы проблема балдарда азыраак болмок да. Эми азыр жас бастыргыла десең болбойт эми. Хотя бы ошондой эме бассейндер болсо жакшы болмок да. ГОСТукучу, именно детский. Анткени взрослыйдыкына алып барайын десең оорулар көп, балдарга оору жугат. Именно детский. Хотя бы 2 бассейн болсо, ГОСТукучу, только детскийчи. Аябай жакшы болмок да. Ушундай балдардын проблемасы азыраак болмок. Анткени сууда сүзүп, биринчи учурда баягы ден соолукка жакшы, экинчиден өз динде деле бар го. Биринчи очередь сүзгөндү билиш керек деп чымсылман.
ошол бизде көп сүзгөндү билбейт, алып барайын десең баардык жак кымбат. Ошол баягы будущийде мен айта берем да, ошол бир здание алып, баягы массаж кылып, и еще ошол эле массаждын ичинде бассейнге да сүзгөнгө болот. И бул жакта ЛФК жандай гимнастикаларды кылып кете тургандай, отургандай буюрса ниетимде бар, ошондоп ача турганчы. Эми ишке ашат деген ойдомун. Сонун. Мен эми сиздин өзүңүзгө кайрылып келгим келип атат да, жогоруда айтып калдыңыз. Адам динге же сый менен келет, же сыноо менен келет депчи. Анан мен сыноо менен келгем дедиңиз да. Эмнеден улам жолукка келип калдыңыз? Ким түрткү болду? Сиз жөнүндө айтып берсеңиз. Баягы азыркылар көп ойлой берет да. Чоак устасынын балдызысың депчи, сени баягы ошондон улам кийдиң депчи. Жок. Мени баягы эжем ошондой алымдын эмеси болсо дагы айтат да, динге осознанно келгиле депчи. Азыр көп учурда көп жолун чечип коет, ошентип койсоң ошон үчүн осознанно кел депчи. Анан мен өзүм аябай көп ойлонуп жүрүп анан жолукка кирдим да. Баягы сыноо бир моментте келди магачы, айтып атпаймынбы, розовый очким сразу чечилди депчи. Биринчи очередь мен эме кылдым да, ооруп калдым катуу. Анан өзүм онкологияга барышка туура келип калды да. Анан кирсем эле сразу операция деди да. Анан баягы айттым, мен деген жаш кызмын, силер эмне деп атасыңар депчи. Анан чыгып баратып эле ошондой ой келди да. Аллахым, өзүң ушул бүт нерсе сенин колуңда. Мен азыр чыгам, ден соолугумду сага өзүң аманат кылдым деп оң бутум менен чыгып кеттим больницадан. Ошо ойдон намазга жыгылдым. Чындап айтсам, ровно бир ай ыйлап дуа кылып намаз окудум да. Анан бир айдан кийин врачым жазып калды, осмотрга келип кетпейсиңби депчи. Анан мелдеп эле осмотрга барсам эле анализтериң жакшы, эмне кылдың дейт да. Анан аябай шок болгом да, ошондончу, значит, Аллахка өзүңдү тапшырсаң, аманат кылсаң, айтат го, Аллахым аманатка эч качан кыянаттык кылбайт депчи. Ошон үчүн кыз кишинде эле күйөөсүн аманат кылдым деп берет го, ошондой эле мен да өзүм ден соолугум аманат кылып Аллахка тапшыргам. Анан чындап это чудо эле болду да. Анан баягы апамды да аябай дуа кылгам да. Негизи апамды бул жактан акыркы стадия деп чыгарган да. Ошону бир ай мен айта берем да, мен апамдын ден соолугун, өмүрүн ошо Аллахтан суранып узартып алгам депчи. Болбосо бир айлык эле өмүрү калган да. Бирок ошону Аллахым азыр 6-жыл жашап элестетиңиз. Ошо биз намазыбыз менен, балдары ошо дуабыз менен ошентип узартып атабыз. Анткени канча операция кылсак деле, это чудо дейт да, силердики апаңар кантип жашап атат деп шок да. Чындап ишенесизби? Баада деле Москвага бардык, уже баягы тиякта врач айтты да, 1 жылдык эле өмүрү калды депчи. Бардык, операция кылып, уже жаман состояние деп ачтык дейт, ичи нормальный экен дейт да. Уже врач да өзү шок болуп калды да, чыгып, аябай мени карайт, анан эмне болду десек, биз ойлогондой болуп чыкпай калды дейт да. Мен ойлоп турмун, аябай жаман болуп чыкты го десем, чоң кыз, мындай апаңардын оорусуна мен уже түшүнбөй, уже башым айланып калды дейт да. Эмнеге десек, кече эле анализде дейт, мондай жаман чыгып аткан дейт, ошентип айтсак эле ичи андай эмес экен дейт да. Это что депчи. Анан ичимен айтып койдум, биздин канча адам дуа кылып атат, намазыбыз менен, ошо дуабыз менен эле апамдын өмүрүн узартып атырбыз да. Анан апама да айтып атпаймынбы, баары бир Алланын колунда экенбиз депчи. Кече да айтып коет, УЗИге түшөйүнбү деп атпай, анан жок апа деп атпайм, Аллахым канча өмүр жазса ошону көрөбүз. Өзүңүз деле көрдүңүз го, лучше дуа кылалы. Баягы эме үмүтүбүз дайым айтат го, пендеден эмес, Алладан үмүт кылыш керек депчи. Ошон үчүн апа айттым, врачтан эмес, пендеден эмес, Алладан үмүт кыла береличи депчи. Ошондо баягы Алладан дайыма үмүт кылсак, эме жакшыраак болот го дейм. Ошондон улам жолукка келип калгансыз. Сонун, жолуңуз түбөлүктүү болсун деп ниет кылалы, акыретиңизге чейин сизди ээрчитсин дейли, сизди бейиштик кылсын дейли. Анан кайрадан массажга кайтып келе турган болсок, сиз негизинен канча жаштан канча жашка чейин жасайсыз? Мен көбүн айта берем да, ушундай эле балдарыңар ден соолугун ойлонсоңор 5 жашка чейин аракет кылгыла депчи. 6 жаштан кийин болот, бирок көп убакытта да, бирок ага бизде кыргыз болгондон бизде көп ага чыдабайт, чынын айтсамчы. 6 жаштан 1 жылда бир алып коттан түзөлбөй атат дей берет да. Анан мен айта берем, негизи чындап айтайын, 5 жашка чейин эле түзөлөт көп учурда.
Андан кийин көп усилия керек. 5 жашка чейин кылбайткан 6 жаштан анчалык усилия кылбайт да. Ошон үчүн айтып берем, 5 жашка чейин аракет кылып түздө болгула. Анан азыр эме болуп атпайбы? Балдар слабый, сумкалары оор. Эң көбүнчө азыр багы ушу китепти багы мындай гаджет сыяка деле өткөрсөк деле жакшы болмокпу деп ойлойм да. Балдардын сумкасын көтөрсөңүз, даже мен көтөрө албайм оор да. Ошодон да азыр сколиоз көп болуп атат да. Анан багы планшетке окуган, ичинде бүт китеби менен чыгып атат го. Буйруса астыда Кыргызстандын өнүгүп ошондойго өтүп калалы. Анткени все равно азыркы замандын балдары слабый. Мен билишимче илгери ундарыбыз да обогащенный болчу экен да. Мен угушумча эме да, малдардын сөөгүн майдалап порошок кылып туруп унга обогащенный кальций менен кылчу экен да. А бизде азыр андай обогащенный эчтеке жок да. Элементарно биз жерибизди дагы жантип кык жандайлар менен семиртпей, жалалаң дары менен семиртип атпайлыбы? Кайра эле келип ошону жейбиз, кайра эле баабыз слабый. Азыр мурунку адамдар мынтип өрөт да, жашы өтүп калган эжелерчи, ой, илгери биз жашынакай эле болчук силер эле деп. Илгери бүт таза болчу да. Азыр андай таза жок, даже элементарно үйдө өзүбүздүн алмабызды курт түшпөй жейли деп ошого дарылап жеп атпайлы. Ошондой эле багы таза тамак таза болбогондон биз слабый болуп атабыз. Ошон үчүн мурунку муун менен азыркы муунду вообще салыштырып болбойт да. Анткени ал убакта бүт таза болчу, азыркыбызда эч кандай таза эмебиз жок да. Баардыгыбыз эле уже дары менен бошкан, өзүбүз деле дарыланып чоңоюп атабыз. Ошон үчүн слабыйбыз. Ошон үчүн ошого баш ийип, айла жок, баш ийип только аракет кылышыбыз керек. Анткени билбейм, эми жакын карада эле бул адамдар жалаң экологический деп таза тамак эле өтүп калбасак, а так азыр бүт эле ошондой болуп калган үчүн эмете албайбыз го дейм. Сиз жогоруда айтып калдыңыз да, ДСП менен ооруган балдардан көп келет депчи. Анан азыркы учурда тилекке каршы ошол ДСП менен ооруган балдарды караган энелер дагы көп да. Бирок алар да өнүккүсү келет, өскүсү келет. Ошо өздөрүнүн элементарно балдарына массаж жасашы үчүн ушул массажды үйрөнгүсү келет деген айымдар болушу мүмкүн. Анан кандайдыр бир убагында балким медицина тармагынан билим алган, азыркы учурда баласынын ден соолугуна байланыштуу аны карап үйдө отуруп тилекке каршы билимин уланта албай калган апалар сизге мага массажды үйрөтүңүз, мен өзүмдүн балама жасайын, жана ошонун аркасында бир аз болсо да кирешеге чыгайын деп кайрылса, ошону колдоо максатында дейинби, же болбосо акысыз, негизи эле акысыз үйрөтүүгө даярсызбы? Ооба, мен ушул убакка чейин негизи ошол башында айтып кетпедимби, Токтогулда ошо кайрымдуулук фонддор болчумун депчи, ошол апаларга да үйрөтчүм да. Анткени ДЦП балдарга багы 1 айда, 3 айда обычный балдар ала тургандай массаж болбойт да, аларга күндө керек. Анткени алар багы тырышып улам, кийин вообще жазылбагат да денесичи. Ошон үчүн аларга күндө массаж керек да. Мен ошол апаларга үйрөтчүмүн, ошолордучу. Буйруса жакын карада дагы багы ар бир жумуштун өзүнүн акысын бериш керек деп коет го. Мен ошол акыны ошондой кылып берейин деп атам. ДЦП диагнозу менен балдары бар апаларды чогултуп, может 2 айда бирби, 3 айда бир набор кылып ошолорго үйрөтүп, кадимкидей эле сертификат берип, ошентип үйрөтүп чыгарайын деп атам да. Анткени багы бизде деле акысыз. Анткени ГОСТо деле бар, массаж алып турушат, бирок ал жетишсиз да. Аларга дайыма күндө керек массажчы. Ошон үчүн буйруса ошол ишке ашат деп ойлойм. Жакын карада ошол пландап атам. Ошол пландарым ишке ашса эле, ага да разрешение керек именно ДЦПлар боюнчачы. Ошол разрешениени алсам эле, ошол энелерди жети областтан болсо жакшы болмок, ошол жактан алып үйрөтүп баштайм буюрса. Сон тилектериңиз бар экен. Анан негизинен биздин дагы максат ушул тармакта болуп атат да. Азыр өнүккүсү келген, өскүсү келген, бизге келип өзүнүн билими менен бөлүшүп, учурда башынан өткөргөн кыйынчылыктары менен бөлүшүп, жана азыр ошол эженин ордунда басып кыйынчылык көрүп жаткан айымды колдоо максатында сизге окшоп дагы бир билими менен бөлүшөм, акысыз үйрөтөм деген тааныштарыңыз болсо, же балким эже сиңдилериңиз болсо, биздин эфирге кийинки келип конок болуп кетүүсү үчүн кимди сунуштай аласыз? Мен ошону көптөн бери ойлонуп жүргөм, ушундай багы цепочка доброты кылган сон болмок депчи. Мен ошо кийинки багы азыркы сиздер менен байланыштырабыз да. Буйруса мен кийинки эфирге ушундай анын да жолу өтө оор.
Бирок азыркы тажрыйбасы менен ошо баягы нолдон баштаган эжекем бар, Кундуз Кеңешбековна деген. Ошол эжеге узатмакмын. Анткени подкастымды бере алам, жашоом тууралуу жана билимим тууралуу бөлүшө алам десе, сунуштамаксыз, Ооба, сунуштамакмын. Буюрса, баягы кайрымдуулук иштерин, элге пайдалуу, динибизге пайдалуу болгонго аракет кылабыз. Ошону улантып кетели. Макул болсоңуздар, чогуу. Рахмат сунушуңуз үчүн. Анан биздин да минуталар аягына келип жетип атат. Анан акыркы суроом, бизде азыр өтө чоң көйгөйлөрдөн бири балдар үйдө телефон кармап отурушуп, анан ал телефонго кирип бара мотип тиктеп отурушуп, дене түзүлүшү дагы өтө көйгөй жаратууда да. Анан кийин ушул жаш балдарга дагы массаж жардам береби, жана сиздин балаңыз телефон көрөбү? Сиз ошол телефондон алыстатуу үчүн кандай ыкмаларды колдоносуз? Ошол тууралуу апаларга билимиңизди бөлүшүп кетсеңиз. Биз акыркы 1 айдан бери балам чындап көнө түштү. Анткени баланы бош койгондон болот экен, бүт нерсе келип боштуктан болот экен да. Ошон үчүн эң биринчи бул баланы эч качан бош койбош керек экен. Азыр мен билген эмесмин, бирок бизде государственный ушундай кружок деп коебузго, ошондойлор бар экен, мен билбептирмин да. Буюрса ошого жазылдык. Эми барып баштайбыз. Мен эң биринчи сунушум баланы просто бош койбош керек экен. Садикке бериш керек, же болбосо бир спорт менен машыктырыш керек экен. Анан телефонду билбейм, бул 21-кылым болгондон кийин багы замандын талабы менен болуп калат окшойбуз. Просто эле контроль менен, анан азыраак убакытта. Анан телевизорду да биз азыр көбүнчө эле ютубтарды коюп берип атпайбыз. Ошол телевизорду дагы правильно коюп беришсе жакшы болмок деп айтам да. Бардыгы бийикке кое алып атпай, өзү негизи телевизор на уровне глаз болуш керек да. Баланын эми биз азыр основной эле бала көрүп аткандан, балдарыбыздын ден соолугу ойлонуп аткандан кийин ошолорго ылайыктап берсек жакшы болмок да. Балаңыздын бою кайсыл жерде болсо, ошого ылайыктап коюп берсеңиздер эле проблемасы азаят. Анан эң ошол биринчи ошол үйдөн боло турган нерсе талап бул телевизор, көчөдө болсо бул сумка да. Ошо сумкасына контроль кылып, көтөрүп аткан өзүңүздөр байкап, оордугун байкап, анан коюп берсеңиздер деп айтмакмын. Анан үчүнчү бул бут кийим. Эң өзү жашоодо айтат го, бутуң тар болсо жашооң тарып кетет деп коет го, бут кийим тар болсо дегенде болуп, ошол бут кийимибизди жакшылап көңүл бөлсөк жакшы болмок да. Мен көп апаларга айтам, багы сулуулууна кызыкпаңыз, ошол правильный болсун деп. Илгери бут кийимдерди көрдүңүз беле, арты бийигирээк болгон. Багы аз бизде мындай сандалийлер кийгизип коет беле, крокс деген чыкты азыр, крокс кийип атасыз, ошолордун баары туура эмес да. Арткы жагы бийик болуш керек. Ошо правильный бут кийимди эле туура тандап берсеңиздер, канын көтөрсөңүздөр, баланы бош койбосоңуздар эле көп проблема устранять этилет. Азыр ушул бут кийим тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Бул акыркы суроом болсун. Баягы балдарга кичинекей келип калса дагы, бутун кысып атса дагы айтпайт да, мен бутумду кысып атат депчи. Бутум ооруп атат апа деши мүмкүн, бирок апа мен ушу бутумду кысып койду. Түшүнбөйт анткени 2 жаш 3 жаштагы балачы, бирок ошого карабай кийип турчу, кийинки алганча кийип турчу деген сыяктуу түшүнүк менен кийгизип кое беришет да. Бул дагы баланын бутуна зыян тийгизеби? Конечно, ошодон улам бузулуп атпай. Азыр бизде илгери өткөн да, бири-бирдикин эжесиники эски тон деген сөздөр бар го, ошону азыркы заманда колдонбойт болчу. Азыркы өнүгүп эле калдык, антип кийизе турган заманга деле келген жокпуз. Илгери балдар ошо ата-энелерибиздин буту түз болгон да, алардыкы жакшы болгон. Например, мен балам буту азыр вальгусная стопа деп коет да, буту кыйшык. Мен бирөөгө бергим келбейт. Анткени мен может ал берип аткан адамдын баласынын буту түз болуп, менин баламдын бут кийими менен бузулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошо бут кийимден аябаңыздар деп айтмакмын. Бирөөнүн бут кийимин кийгизбей, балага өзүнчө индивидуально тандап бериш керек депчи. Анан биз кийгизип көрүп баттыбы деп беребиз, ал кийип көрүп эле батты дей берет да. Ошол да туура эмес. Постоянно базарга барардан мурда линейка алып жүрүш керек да. Баланы тургузуп туруп линейка менен сантиметрлеп, анан бут кийимге сантиметрлеш керек. Ошондо гана правильный болот. Ошон үчүн бут кийим алып берем десеңиздер, обязательно сантиметр менен алып бериңиздер. Балага кийгизип эмес, кармап баш жагын кармап көрүп эмес, именно сантиметр менен. Ошол туура деп айтам. Ошол правильно тандап бересиздер. Ошол сантиметр менен алып берсеңиздер. Эгерде аябай жакшы маалыматтар менен бөлүштүңүз, сизге Аллах ыраазы болсун. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн акыркы сөзүңүздү, кеңешиңизди айтсаңыз болот.
төрөлгөндөн өзү проблемасы болбосо деле 3 айда, 6 айда, 9 айда бир массаж алып койсоңуздар көп ооруну алдын аласыздар. Жөн эле алып кое бериңиздер 3 ай, 6 ай, 9 ай. Если багы бир проблемалар болуп атса, анда массажист айтат, каждый 20 күн сайын 3 жолу келип коюңуз, андан кийин анан 3 айга. Например, көп учурда ошондой оорулар менен келгенде айтам да, ортосу 20 күндөн кылып 3 курска келиңиз, андан кийин 3 айга өтүңүз. Ошондо жакшыраак эффект болот депчи. Если проблемасы жок болсо, 3 айда, 6 айда, 9 айда алып койсо, профилактический массаж деп коет да, ошону алып койсо көп ооруну алдын алат. Вальгусту алдын алат, тонусту алдын алат. Азыр көп учурларда кривошея менен келишет да, бирок ошол кривошея эң основной оору бул моюндун кыйшыгынан башталат. Анткени кан айлануу начарлайт. Ошон үчүн кривошея болгондо дагы ошону биз көп апаларга айтам да, эмгизип атканда туура эмгизиңиздер деп, сиздер көп ооруну ушул кривошея менен баштап аласыздар депчи, моюн бузулат, андан кийин келип бел кыйшайт, андан кийин бут кыйшайт. Эң биринчи этап моюндан. Биз туура эмес эмгизип, уктап атканда эмгискенде чарчайбыз, баарын туура түшүнөм. Бирок айтам, алмаштырыңыздар депчи. Көбүнчө кривошеядан оорунун баары кривошеядан келет. Баш айланып, слабость бүт ошол кривошеядан болот. Например, сиздин кызыңызда деле азыр мен жаадан бери көрдүм, сиздердин эң башкы биринчи кривошеядан башталган. Кызыңызды ошол туура эмес эмгискенден, туура эмес жаткыргандан. Мен көп айтам, багы унутуп каласың, күнүмдүк жашоо менен улам иш кылып, тура жана кайсыл жактан эмгистим эле, бүгүн кайсыл жактан эмгистим депчи. Ошентпеш үчүн бир күнү кечинде оң жагыңыз калып туруңуз, бир күнү сол жактан алып жатыңыз. Ошол туура болот. Ошондо кривошея болбойт. Анан айтам, жаздыкка жаткырбаңыздар деп айтат болчу. Эң правильный бул подушка. Ошол жаздыкка жаткандан көп проблемалар болот. Ошон үчүн өзү негизи сүннөттө да бар го, катуу жерге жатыш керек депчи. Бир эле төшөккө жатсаңыздар ошол туура болот. Что сколиозго, что вальгуска, что кривошеяга ошол именно жаткан төшөгүңүздөрдөн зависит этет. Ошон үчүн эме туура жатыңыздар, кичинекей балдарга сунуштамакмын, жаздыгы жок жаткырыңыздар деп. Биздин бүгүнкү айткым келет подкастыбыздын коногу детский массажист Айгерим Макибаева эжекебиз болду. Бизден алыстабай, биздин подкаст аягына чейин толук көрсөңүздөр көп жакшы пайдалуу маалыматтарды ала аласыздар. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.